Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин кеңейтилген жыйыны өттү. Анда күн тартибинде 5 айда аткарылган иштер тууралуу айтылды. 21 кишиден турган аксакалдар кеңеши. Эскерте кетсек, биринчи элдик курултай өткөн жылы 25 ноябрда болгон. Тийиштүү мыйзам жоктугуна байланыштуу президент бекиткен убактылуу жобонун негизинде өткөрүлгөн. Ага ылайык элдик курултайга 1000 делегат чакырылып, башкаруу органы аксакалдар кеңеши түзүлгөн. Анын төрагасы болуп Кадыр Кошалиев шайланган. Ал эми делегаттар тарабынан республикалык жергиликтүү маанидеги 3000 маселе көтөрүлгөн. Анын бири дагы четте калган жок. Алардын баарын учурда бюджетке жараша тартипке ылайык тиешелүү органдар чечип жатканы белгилүү болду. Айтылды, мен региондор боюнча бүгүн токтоп эле иштеп атабыз. 7 багыт боюнча иштер кетип атат. Аксакалдар, аялдар, элдикте билген өткөрбөр жана башка. Ошону менен бирге жыйында Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамды эмне себептен кечиктирип бүгүнкү күнгө чейин кабыл албай жатат деген маселе дагы кабыргасынан коюлду. Эмне үчүн ушул кезге чейин элдик курултай жөнүндө мыйзам Жогорку кеңештин каралбай жатканына ошо делегаттар өтө түйшөлүү менен мамиле жасап жатышат. Анан бүгүн Жогорку кеңештин кээде мындай жанагы кайрылуу кабыл алынмакчы. Ушу 1-июлга чейин ушу элдик курултай жөнүндө мыйзамдын долбоору кабыл алынса. Албетте жана мыйзамдын долбоорунда конституциялык нормага карама каршы келген жоболор бар дегенде жүйөлүү пикирлер айтылып атат. Эскерте кетсек, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору парламентке өткөн жылы эле киргизилген. Документ 22 беренеден турат, бирок Жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнөн жана элдик курултайдын делегаттарынан макулдашуу тобу түзүлүп, мыйзам долбоору 7 беренеге кыскартылганы белгилүү болду. Документке ылайык элдик курултай коомдук өкүлчүлүк, кеңешүүчү, байкоочу орган катары коомдун өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштарды берет деп белгиленген. Bir чечимге келип, биргелешип, бир мындай айткандан иштеп чыктык курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамды. Анан эми ошол макулдашылган топ Жогорку кеңешке алып чыгуунун астында турабыз. Жогорку кеңештин парламентине алып чыгабыз. Парламентте карашат дагы, анан биринчи окуудан өткөргөндөн кийин кайра кошумчалар, алымчаларга уруксат берилет да. Мына эми Кудай буюрса, ушул май айынын ичинде ушул конституциялык мыйзамды биринчи окуудан Жогорку кеңеш өткөрөт го деп турабыз. Жыйында мыйзам долбооруна бир катар сунуштар да айтылды. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.